Ноокат районунун Төлөс айыл аймагына караштуу Кеңеш айылында 75 орунду заманбап балабакча пайдаланууга берүү алдында турат. Жаңы окуу жылынан тартып 90 наристе ушул балабакчанын босогосун аттайт. Курулуш иштери 2021 жылы башталып, жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Жалпы долбоорго 35 миллион сом сарпталды. Эгемендүүлүктүн күнүнө карата ачылышка даярданып атабыз. Буга чейин биздин айылда бакча болгон эмес. Бизде муктаждык болгон. Балдар буга чейин биздин кошуна айылдарга, Өрнөк, бул Айтамга, спецхоз айылдарына барып жүргөн да. Азыр эми насип кылып биздин өзүбүзгө ачылып, биздин балдар бул жакка келип атат. Анын шарттары эң сонун. Бизде Төлөстө номер 1 бакча деп айтсам да болот да. Курулуш өтө жакшы болду. Жакшы заманбап бүттү. Элдин салымы да ошого көп, кошулганы көп элдин салымы. Жаш болуп өзүбүз кайтып келе турган бала бакча курулду. Биринчиден бийлик башчыбыз президентибизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол бийликте иштеп аткандардын бардыгынан Алла таалам ыраазы болгон болсун. Мындай шарт болгон эмес. Мына быйылгы жылдары ушу десатыбыз бүтүп, балдарыбыз келе турган болуп турат. Өзүбүзгө ачылганына кубанычтабыз. Ошо тезирээк ачылып калса, ата-энелерге жакшы жеңил болот эле. Көптөн бери күтүп турабыз. Жаңы курулган балабакчада 23 кызматкер эмгектенет. Имарат керектүү жабдуулар менен толук камсыздалган. Отургучтар, керебеттер, ашкана жабдуулары, таза суу жана жылуулук системасы орнотулган. Жалпы эле Төлөс айыл аймагында бүгүнкү күндө 27.300 тегерегинде жашоочулар бар. 11 айылдан турат. Учурда Кеңеш айылына дагы өзүнчө балдар бакча куруу пайдаланууга берип алынат турабыз. Негизи эле балдар бакчалары боюнча маалымат бере кетсем, быйылкы жылга 2025 жылга Төлөс айыл аймагы боюнча 3 айылга балдар бакчасынын куруусун пландаштырып жатабыз. Атап айтканда, Дозон айылында бүгүнкү күндө 75 орунду балдар бакчасынын курулуш иштери башталды. Ал эми Толман айылында дагы балдар бакчасынын буга чейинки башталыш иштери болуп созулгандыгына байланыштуу, бирок учурда ал жакта да 75 орунду балдар бакчасынын курулушу мына жакын күндөр башталат. Мындан сырткары учурдагы Кеңеш айылында, анан кошумча Меркит айылына биз 75 орунду балдар бакчасынын проект сметасын даярдап, мына жакынкы жылдын аягы менен титулдук тизимге киргизүү алдында турабыз. Биз республикалык бюджетти карабай, айылдык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп, 2021 жыл ушул бала бакча башталды. Жыл сайын 2-3 миллиондон ошол бала бакчага бөлүп келе жатабыз. Андан тышкары райондук фонддон дагы, областык өнүктүрүү фонддон да акча бөлүнүп, буйруса ошо эгемендүүлүк күнүнө карата ошол бала бакчабыз бүтүп, элге берген жатабыз. Буйруса элдин маанай жакшы, биздин да маанай жакшы. Төлөс айыл аймагында жалпы учурда 27 миңден ашуун эл жашайт. Кеңеш айылында болсо дагы 100гө жакын бала кезекте турат. Аймакта бала бакча болгон муктаждык чоң. Бул маселени чечүү максатында 2025 жылда айыл аймактын дагы 3 айылында жаңы бала бакча куруу пландалууда. Алар республикалык бюджеттин эсебинен каржыланмакчы. Асылбек Тагайбек уулу, Азам Бузриков, Ош жаңылыктары.